Assalamu alaikum. Жалпы эле кыргызстандыктар, кыргыз элим. Мен өткөн жума ушул жолду тарткан элем. Мына эл чыгып, толтуруп өзүбүз балык багабыз деп тамашалап тарткан элем. Балык болбой калды. Мынтип толтуруп койдук. Анан эми эртеге 2 апрель күнү Акылбек Жапаров келет экен биздин айылга. Келип ошол айылдын жогору жагында азыр көрсөтөм, ошол жерге барып тартып ГЭС курула турган болуп атат. Ошол ГЭСтин проектлерин көрөбү же не кылат, кыскасы ушул айылга келет экен. Анан бир адамды келет деп бүгүн жолдорду оңдоп атат. Бул жерде миңдеген эл үчүн эмес, ошол Акылбек Жапаров үчүн жолду оңдойт экен да, элге боло берет экен. Эл жүрө берет экен. Мынакей, кече биз толтурган жерлер. Бул жагы дагы ошентип кете берет. Ошол ипподромдон нар жака чейин. Мына жолдорду кече эл өзүнүн күчү менен толтурган аларды. Өзүбүз ашар жол менен эле чыгып толтуруп алганбыз. Акылбек Жапаровго дегенде өкмөт жардам берет экен. Бизге жардам бербейт экен. Ошондой түшүнүк болуп калат. Эми башкача кандай түшүнөбүз? Башка жолу жок болуп атат. Ойлоно турган вариант калбай атат башка. Мынакей мынантип өңгүл дөңгүл болуп бар жогу жамак жумак ушундай жолдордо жашап атабыз. Бизге боло берет, Акылбек Жапаровго болбойт бул жерде. Ал тайгаланып жыгылып кетиши мүмкүн, чалышып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ого тегиздеп, жакшы жылтырлатып жол кылып бериш керек. Көрдүңүздөрбү? Асфальт көрүнбөй калган бул жерде. Биз дагы жамаптын жакшына кылып жолдун абийирин жабып койгон учурубуз бул азырчы. Мынакей азыр грейдер сүрүп, тегиздеп кетти дальше. Ошол даңгиге чейин. Азыр даңгини дагы көрсөтөбүз, мына ямалар турат. Эми ушу биз үчүн дагы, эл үчүн деле оңдоп койсо болот эле. Негедир ушул Акылбек Жапаров келгенде гана оңдолуп отурат жолубуз. Мына грейдер сүрүп, теп-тегиз. Акылбек Жапаров мындай кылтың-кылтыңдабай түз отуруп кетиш керек экен. Ошон үчүн ушундай тегиз кылып койдук. Тегиз кылып койдук дейм да. Тегиздетип коюшуптур. Мынакей көрдүңүздөрбү? Эл мындай жолдо жүрсө күнөө болот. Эл мындай жолдо жүрбөйүш керек. Эл өңгүл-дөңгүл жолдо жүрүш керек. Шептер, чоңдор, алар тегиз жолдо жүрүш керек. Эгер ушул жерден Матиз же бир жеңил автоунаа менен өтсө, билет эле жолдун эмесин. Кандай акыбалда экенин. Мынакей. Тегизделген жер тиги жер. Ошол жаман жерлерин тегиздеп, мындай более-менее жакшыраак жерлери мынтип тегиздеп эле кетти. Бул жерде жүрсө болот да, машина кичине болсо дагы. Ушундай. Неге мындай болуп атат? Бир адам үчүн жолдор тегизделет, 1000 адам үчүн тегизделбейт. Болуп калат да. Ошону ушул чоңдорубуз мындай адилеттүү карап койсо жакшы болот эле, дурус болот эле. Элдин дагы мындай бир дабасы канып, сүйүнүп калат эле. Мынакей мыналарды бүт сүрүп, Акылбек Жапаров үчүн тегиздеп, жылтылдатып коюп, өйдө карап кетип атат сүрүп. Азыр эл үчүн болгондо мындай иштер болбойт эле. Ушу бир адам үчүн ушундай иштер болуп атат.
Biz hazır dağı öderak çıkıp dağı tartabыз. Emne işlerdi kılıp atat. Kayсыл жерлерди кандай кылып сүрүп атышат көрөбүз. Кес боло турган жерди дагы тартып көрсөтөбүз. Мынакей сүрүп таптаза кылып коюптур. Онан да грейдер иштеп атат. Bir жылы Майрам Акаева келгенден бери тегиз эле эле. Ушул чоңдор келгенде ошолордун шылтоосу менен биздин жолдор тегизделип калат, кыйла сүйүнүп калабыз. Анан башка учурда пут басып келген адам жок. Мына башталды, бул жер тегиздебептир. Мындай болуп машинада мынакей Кудай жалгап өмүрү оңдолбогон жолдорубуз шылтоо менен оңдолуп кетип атат эми. Şu ökündürgen jeri şu жалгыз адам үчүн оңдолуп, эл үчүн оңдолбогон жери суроо жаратып атат да. Мына жолдор дагы болбой калган азыр. Машинада телефондун экранына байкалып атса керек. Кара жоргого түшүп, машинанын ичинде. Эртеңкиге тегиздеп коет, баары жакшы. Эртеге тегиздейт дагы, ошол шеп бардыгы жакшы, мына жол тегиз. Бар жок жайында барып ишти кыла бериң деп коет. Ошо менен бул дагы бир 5-6 жылга калып кетет. Мынакей ана жанагы балык багабыз деген көлчүктөр дагы эле бар. Бул жерге дагы эле балык бакса болот. Азыр эле сүрүп тегиздеп койбосо. Мынакей. Мынтип күтүп туруп турасың да. Оны ал машина өткөткө чейин. Болбосо о жерден өтүп болбойт. Эки машина батпайт. Эмесе кеңири жол. Мына бир машинаны өткөрүп үрүп, анан өзүбүз өтүп атабыз. Мына ушул өдөдө жанагы кес курула турган жер. Азыр чыгып экранга батышынча кылып көрсөтөбүз тартып. Болушунча. Мына ушул эки зонун ортосуна кес курулат деген миш-миштер болуп атат. Ошол жерде дагы тартабыз азыр. Мынакей биз ошол эртең Акылбек Жапаров келе турган жерге келдик. Бул жер эсиңиздерде болсо, бир интернетте чуу жараткан бир кайгылуу окуя болгон. Тетиги жерде бир кыз боюн таштап жанагындай секирмектен боюн таштап каза болгон бир кыз. Ушул жерге эми кес курулат деген миш-миштер болуп атат. Эртең ушул жерге келет Акылбек Жапаров. Же ушул мен турган бетке келет, же наркы бетке келет. Келип көрүп кетет кестин проектисин. Майлы кес курулсун, биз каршы эмеспиз. Элге пайдасы тийсе болду, бирок элдин жолун оңдоп, элдин дагы кичине мүдөөсүн аткарып койсо жакшы болмок. Анан өкүндүргөн жери ушул жолубуз оңдолбой жатып, анан Акылбек Жапаров келет экен дегенде оңдолгон жери аябай бир мындай кайчы ойлорду жаратып атат. Биздин өлкөбүз ушу чоңдор үчүн эле иштейби, эл үчүн иштебейби деген ойлор жаралат экен. Бул жерлер дагы талаш жерлер, бирөөгө сатылып кетип, кайра тартып алып, анан дагы талаш болуп, акырынан эл мындай кылып тосуп, эми сетка менен тосуп бул жерге эч кимди киргизбей, ушундай бир корук жер кылып коебуз. Мындай эс алгандар келип,
суунун боюна анал ылдыйда эс алышып мусор ташташат. Кыскасы суунун башын булгашат деп тосойл деп атабыз эми. Азыр ылдыйда көп жерлер, булганган жерлер көп. Мен ылдый түшкөнгө убактым болбой калды, болбосо кеңири тартып көрсөтмөкмүн. Ушундай. Мынакей мусор. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн бул жер тосулат деп мындай стойкаларды орнотуп койгонбуз. Мына биз жанагы ГЭС курулат деген жерден сиздерге көрсөтүп анан кайттык эми. Кайтканда ушул жолду дагы көрсөтүп коелу дедик. Эртең бул жака салышы мүмкүн эмес. Жапаровдун машиналар жол тандабастары. Себеби бул жак өтө эле начар да. Алар ана ылдыйдагы тегиз жол менен жүрүш керек. Ошол жака салышат болуш керек. Эртеге дагы көрөбүз жаңылыктардан. Мынакей. Мындай жолдор эч жерде жок болсо керек. Бул шаарга жакын жерде мындай жол жок да. Биз эмесе шаардан 15 километр эле алыс турабыз. Жакынкы ортодо мындай жолдор жок. Мынакей грейдер жанагы балык бакчу көлмөгө жетип калыптыр. Чекеден тегиздеп келатат. Эң начар жерлерди тегиздеп. Akam ne bura kelabi? Çoğlardan bura kelabi. Premier Minister gelip, başına tegizel beytle tabi yok. Jaman. Yo, özü jakşı jeri kalmadı bu asfalt. Özüңүздөр уктуңуздар. Азырдагы тегиз эмес, мындай жаман жерин кылып кой деди. Ошентип эртеге Жапаров келе турган болду. Эми жолдор тегиз беймарал келип кете берет. Эртеге келсе дагы өзүнөн дагы сураганга аракет кылабыз. Эгер уруксат беришсе жанындагы желдеттери. Уруксат бербесе дагы эле биздин үнүбүз эч кимге жетпей ушу жаман жолдор менен кала беребиз туугандар.